бардығына условия болуп Кондиционер бар екен. только иштеш керек экен. Помните, какой здесь здание было? Да. Не тишься? Да. Müşahit etmedik mi ya? Bu kaça? 3 oldu. Çok olmuş. Bence işte. Ушу 3 кабинетте иштеген сұрап Ортак правкомдо бул стандарттуу нөмүр. Аны эстеп калгын. 3 кызга рахмат айтып деп. электрофорез, ванна, ана эме Парафинде. парафинде иштегенсиздерге. Келиңиз бережелер ушу мен дарсынан да жасаган мамилесин аябай ыраазы болдум да. Бу жерде мен бир айтып коеюн, мынау стандартный нөмүр. Домингтердечи душу бар, туалети бар. Бай сиздер жөнөткөндө баягы улуу чыны неме дейсиздер го, стандарттуу нөмүр. Басы бирден 170 сомдон. Коммерческий цена. Kaça son? 1170. Biz gidip adam şuna girelim. Ушуга кирет да. Айтым чеже, кандай условия Жок, бар? ушуга аябай жакшы. Мен муну Кайдан келдиңиз? Мен Чүйдөн келдим. Московский район село Петровка. Özüm ne demek esta? Сиз кайерден келдиңиз? Мен Жалауаттан. Жалааттын өзүнүн тургуну экен. Бүткү жылы мен аябай жакты. Мен жылына ушул жерге келем. Geçene kaçıretti mi? Сузак районуна. Таширетте. 3 жылдан бери. Былтыр мурда жая урган. Былтыр келип мен кичине аябай. Kimin zor idi? Мен Сахарневит ана кол бутум орчу. Мен Анан быйыл мен Байсада өзүм жакшы сезген үчүн кайра берип кайтадан атайын жүрүп ушул жерге барайын келип. Diğerlerinden diyete tamak verir. Диета тамак берет, Сусы жардам условиясы берет. жакшы, сус жардам берет, природасы жакшы, анан булардын Төшөгө ашырмай мындай постелиңде бир жерге айтып коеюң. Монорго да неме болсун, могу. Кечеңини жаңылар. Баягы Yatıp görmeyince. Ocak tamam çetirmen diye. Жақсы бар. Значит, бул үчөөтөн стандарт экен да ушундай. Стандарт енді. Pişmedi. Бuna үй çağırıyor. Hava Ey. televizor, ploski var. Pol laminat. Euro limon. Al. Мен Жалауаттан келдим. Аябай таза, аябай сонун экен. Кроваттар аябай кеңири. Анан кийин бул жерде кургак сом. Кроваттар аябай жакты мага. Alaşım çatadı evde Сейчас жетеді. Разрешение Tamaklı pişirip pişirdi. Kazanda mı şunda? Otundan uçunacak şu değil mi? Кыргызстан министринин Жалауат областы боюнча башкармалыгынын профсоюз комитети төрагасымын. Анан бизде өзү мүчөлөрү 400дөн ашык. Анан баардыгы эс алып атат. Ар бир районда бирден экиден келип, ар айда келип эс алып кетип атышат. Жакшы. Анан курортто өзүм дагы азыр быйыл чыктым. Асылбек Токтогул. Жалауатта деле көп. Бардыз билебиз. Бул Жалауат курорт максат келгенден бери, командасы келгенден бери канча жакшы жагынан оңол шарттар өзгөрүп, жакшыланып, ошон только муну биз баягы иштеп аткан адамдар эле жаман дей бергенде биз чыдап атат. Ошон үчүн келип бүт комиссия баардык кыдырып чыкты. Бухгалтериядан баштап. Канча карызыңар бар, канча айлык алуудасыңар. Налоговый карыз деп туруп, анын баарын көрдүк. Карыз эмеси да эч кандай карыз наоборот, ошо федерация тарабынан финансылык акчалар карыз берген. Прибыль болуп атыптыр. Баягы мурдагыдай ачык касса, түшкөн акчанын баардыгы ушу благоустройствого, жаңы корпусту ремонттарга, силерге шарт түзгөнгө көп нерселерди жасалып атат. Биз көрүп тургандан кийин ушуну жаман деп
Ana başkalarına şu kurorttu işte o adamlar tepsil etkenге biz söz çıdabayt degende aday geldik de. Намысыбызга деген немелерди жазып атат. Коллектив 4 айдан бeri айла албайт дейт. Налогтон карыз дейт, соцфондтон карыз дейт. Мына бүгүнкү күндө мына ошон үчүн кечээ облус округда чогулуш болуп, мына комиссия түзүлүп келип, биздин жатакханаларды көрүп көрдү. Налогтон бүгүнкү күндө биз бир карызыбыз жок. Соцфондтон карызыбыз жок. Buna zarflatadan sizlere karızımız yok, polni aldık zarflatadan. Anan bayağı remont bolup жүрүп аткан жерлерди газетага 11-домик бул жерлерди уузуп сатуу үйүнө ташып кетип атат деген дагы жазыпты. Бул жерге азыр мына психотканын ордуна 3 этаждан немелер курулат. Бул экинчи домик башталды. Тияктагы бүтүп атат. Анан кийин нени жазган, бардыгы коллектив директор баары окутулган, бали эч ким суун чыга албайт, ушинтип эле титиреп ошентип иш кылышат депчи. Ошондой неме мына өзүм бир ай эс алып келдим. Тиякта дагы ошондой сөз, эми жаманаттык кылып газетага бир статьяда жүрөт. Биз Жалал абад курорттун ыйык жерди сактап калышыбыз керек деп атат. Коррупционерлер жок кылганы калды. Мына өлдү, бүттү, талкаланды деп атат да. Мунун бардыгын баары таптап атат. Эми анын ичинде коллективно жазыптыр деп туруп, жазып анын конкреттин немеси жок. Кандай ким жазган немеси жок. Эми ал жерде баягы Самара бар экен. Мына жерде баягы Келгенбаев бар экен. Дилфуза бар экен. Буларды сиздер жакшы билесиздер. Бу жерден кандай кеткендиги, кандай неме болгондугу. Анан өтө акыбал оор болуп, финансовый состояниясы аябай түшүп кетти. Мен 2012-жылына келгенде финансовый состояние атта аябай оор эле. Өзүңдө жакшы билесиздер, почти дотацияда карып отурган. Биз бияга жөнөгөндө Кандагар деп коет эле да, Афганистан. Согуш эле турбайт. Эми мына Кудайга шүгүр, тире мына 20 миллионго жакын неме кылды. Неме берип атабыз, гимнастика берип атабыз. Кечегиде барып 1-июндан баштап 20%ке көтөрүп келдим, 20%ке көтөрүп зарплаталар көтөрүлөт. Анан кийин бусикти чечип келдим. Бусикти неме кылабыз, анан мына домиктерди баарын чечип келдим. Ошондой жагы менин адресиме жекече ичкимдер эмес, основной мага буларды эле ушундай жаман бир баягы не деп коет да. Бир ушундай жетекчи кылып неме кылып атат. Мына азыр мына жерде мен сотрудниктерим турат, комиссияда. Мен бирөөсү менен сөгүшкөн эмесмин. Бирөө менен урушкан эмесмин. Дагы сол деле көтөргөн эмесмин. Демек, ишибиз жүрүп атат, Кудайга шүгүр. Эми мына өзүңөр билесиңер, бассейн оңдоду, туз шахтасын койду. Мына жаңы корпустарды кылып атат, территория өтө чоң экен. Мунун баардыгын бир заматта барымдырып бериш кыйын. Мына биз азыр келатам, жакшы маектерди кылдык, заборго жете элек сутсам, заборго келе элек. Көп нерселерди ойду айтып атабыз да бири-бирибизге. Эми секинден болсо дагы мына курорт оңдоду. Анан эң негизгисин айтайын. Биз азыр мына бухгалтериядан бай жазуу боюнча төлөмдөр төлөнбөдү деп айтты да. Соцфонд, налог, элдер зарплатасын албайт деп атат. Ушуларды биз өзүңөрдөн угуп кетейинчи, алып атасыңар зарплата. Биз ушунга айыл дедик, айыл чайын айлык алып атыпты. Анан айлыкты бербейт, курорт жабылайын деп атат дейт. Жаман жуман ремонт болгон жерде тартыптыр дагы, ушундай бир жыйынтыкка келиптир да. Анан биз ушуну өз көзүбүз менен көрүп, ушул максатка биринчиден жардам берели, экинчиден бул жерге биздин адамдар эс алат. Азыр эң негизги маанини айтыш керек. Bu yerге kim gelip zulüm atat ben gelir. Al gelim деген adam жакшы ой менен келип атабы, же бир дагы бир талкалап кетейин деп келип атабы. Ушундай ойлоду. Биз ойлодук да, ойлоп туруп, анан ушундай өстүрүп аткан баланы биз колдойлу, коллектив келейли ушу жерге. Келип, азыр бүт фактически данныйларын алдык. Печаты менен бухгалтер, канча жетишкендиги бар, буга наоборот карыз адамдар, токтон карызыңар жок экен, налог соцун бар төлөнүп тур. Наоборот, федерация силерге карыз экен азыр. Ушундай жерлерин баарын көрүп, биз ушу документальный кылып туруп ушуга жооп берели. Директорумуз аябай жакшы, мана келсе раса жакшы күтүп алат. Бунака директор жол башка келмесе керек деп ойлоймун.
Üçüncü korpuslarda mana холодильнийлер oldu, холодильник koyuldu, Görüp çıktı, mebiller yangilendi. Üç canlılar. Dolmuyor, dolmuyor. Televizyonda verilen tutuşlar görüp çıktı. Yakında yana detsa tur beremem deyaptı. Biz minnattadan razımız. Direktörümüz özü uzağa yer işlesin bizim. Bizge başka direktörüm beremiz. Sizler koldosun. Yaxşı, her konu olamayız. Televizorlar almıştı, dilonlar almıştı, hamma yok, dolmuyor yangilanyaptı. Endi oşunchalik bo'ladi da sразу hamma yoqni qilib qiyin bo'lsa kerak. To'g'ri aytasiz. Bu kuror cho'ng ekan, territoriya cho'ng ekan. Ba'zi bir momentda Biz mana prachni, ben 16 yıl otursa da 5 yılın içinde gök dese bitip kalırdı. Allah deli özünü şunatkardı. Biro o maksat inanıştın kılgаны эмгеги эми аны айтпасак деле көзгө көрүнүп турат да. Көзгө көрүнүп турат бардыгы эле. Ошо начальниктер бизге эме берет, мына направление мисалы үчүн. Ошо грубит этпегиле, жакшы сүйлөгүлө деп бизди айтып турса, бизден ошого карап мамиле кылабыз да. Анан жөн эле жайлоо, эмне жайлоо кой берсе, жайлоо болуп кетпейбиз да. Ошо руководитель жакшы болуп бизди бекем кармап, жакшы жолго баштап, ушул жердеги иштеген эмгектүү жамаатты жакшы кармап, айлыгын берип, премиясын берип тургандыгы үчүн бизде мондай тополоң болбой, ынтымактуу иштеп жатпайбызбы? Быйыл бизге мындай бир ставка полный иштеп атасак, анан кийин биз мына семинарларга барганда башка санаторияларга салыштырганда биздин айлыктар ал санаториядан бийик да. Мына дагы 20% көбөйтүп, анан кийин выслугалеттерди да бизге кыйла проценттерди көбөйтүп, кыйла эле неме болуп атат да, жакшы условия кылып берип атат. Бизде начальство жакшы условия кылып берген үчүн анан биз жакшы биримдикте иштеп атабыз. Отпускага барыңыздар анықтастар, эки оклад. Эки оклад кылып бергенбиз ошо. Эки оклад отпуска. Мурунку менен азыркыны салыштырганын өзүңүздөр деле көрүп чыксаңыздар керек. Бирок максат менен келгенден бери, ушу иштеп аткандан бери кыйла көп өзгөрүүлөр болду. Өтө көп өзгөрүүлөр болду. Коллективде ынтымак бар жок. Эми обычно май айында эле биздин руководство билбейм, мындай дүлүп калышабы, кандай болушат билбейм. Бирок обязательно бир май айында бир проблема чыгарыш керек да. Коллектив тынч, жакшы иштеп атат, айлыктарын алып атат убагында. Руководство иштеп атат. Дагы эмне керек? Биз максатыбызды ишти колдойбуз, любой жерде колдойбуз. Ja pремияны билем мен. Ден медикте, ден профсоюзда ИТО оны hem убактысыз созуп кечиктирип жеткизе албай, акча болгондо беребиз деп берип жүрдүк, туурабы? Азыр эми убагында эле алып атабыз. Мына бизде дагы өзгөчөлүк коллективдик договордо киргизилген. Майрамдарда, мисалы 8 мартта, 23 февраль, эми бул жалпы элдик майрамдар, эл аралык майрамдар. Ошолордо биз 2000 сомдон премияны беребиз. Независимо кандай жумуш кылганыбыз. Андан сырткары майрамдар бар. Определенный майрамдар бар да, ушу ден медик бар.